2 күн мурда өтө ачка болуп пряник жедим эле. Башка эч нерсе таппагандан улам. Атайын эмес. Негизи ушундай болот го. Ачка болгондо алдыбыздан эмне чыкса ошонун баарын жей беребиз. Менде да ошол маселе. Анан дискомфорт болуп, ичим ооруп өтө кыйналдым. Ал эми тамак ошол пряник чындыгында өтө жаңы, сонун эле болчу. Талапка жооп бере турган эле бардык нормативдерге. Бирок мен кыйналдым. Анын себебин анализдеп көрсөм, ал мурда болгон жагымсыз эмоциялардан улам экен. Негизи адамдын маанайына, эмоциясына жооп бере турган 3 орган бар. Бул мээ, бул жүрөк, ал эми үчүнчүсү биздин ичегилерибиз. Ичегиде дагы 500 миллиондон ашуун нерв клеткалары бар. Ошолор дагы биздин маанайыбызга дагы таасир этип турат. Эми кандайча ич ооруп калат, кандайча дискомфорт болот жеген тамакка байланыштуу, ошону айта кетейин. Ар бир тамак биз качандыр жегенбиз, бар. Мисалы, азыр биздин мындай, кандай десем, айланабызда жегенге боло турган бардык нерсени биз качандыр жегенбиз, бир жолдон болсо дагы. Жана ошол жеген нерселери бизди кандайдыр бир эмоцияга калтырат. Мисалы, кээ бир тамакты жегенден кийин аны ушунчалык катуу жакшы көрүп калабыз дагы, кийин жей турган болсок качандыр, 1 айдан кийин болобу, 10 күндөн кийин болобу, эч нерсе болбойт, ал жагымдуу сиңип кетет. Дагы бир тамакты жейбиз, өмүрүбүздө бир эле жолу жегенден кийин ал биз үчүн өтө жагымсыз болуп, кыйналышыбыз мүмкүн. Анан ошону кайра кийин жегенде сөзсүз түрдө ичти оорутат, сөзсүз түрдө маанайды чөктүрөт, сөзсүз түрдө дискомфорт кылат, ичти көптүрөт. Негизи адам ойлоп тапкан тамак аштын баардыгы жакшы. Анткени көптөгөн мындай опыт, мурдагылардын опыттары жыйналып эң жакшылары бизге жеткен да. Ошолордун баары жакшы, бирок кээде мисалы бир эле адам бир тамакты бир күн өтө жакшы кылышы мүмкүн, эртеси начарраак кылып калышы мүмкүн. Ошол начарраак кылынып калган учурда жеилген тамак, ошону биринчи жолу жеген болсо кайсы бир адам, анда жагымсыз эмоция калат дагы, кайра ошол нерсени жегенде кыйынчылык пайда болот. Муну менен мен эмнени айткым келип атат? Биздин организмибиздин ушундай кээде дискомфорт болот, кээде ар кандай жерибиз оорушу мүмкүн. Ошолордун баары сөзсүз түрдө эле бир ооруну билдирет деген эмес. Кээде ушундай терс эмоциялар дагы биздин организмибизге жагымсыз ушундай нерселерди бере бериши мүмкүн. Бир эле жолу болгон жагымсыз нерсе кайра ошого туш болгондо ушундай жагымсыздыкты тартуулайт. Ал эми жакшы бир нерсе бир жолу көргөн болсок, ошол нерсе кайра туш болгондо жагымдуулук тартуулайт. Бул адамдарга деле мындай салыштырсак болот да. Мисалы, бир адам менен биринчи жолу тааныштыңыз, ал сизге өтө жагымдуу таасир калтырды, сүйлөшкөнү, өзүн алып жүрүшү, сизди сыйлап атканы, аткарган ишин көрүп туруп сиз ошол адамды өтө жакшы көрүп каласыз дагы. Кийин көчөдөн көрүп калсаңыз, өзүңүз барып учурашкыңыз келет ошол адам менен. Анан дагы бир адамды көрөсүз, аны менен экинчи жолу көрүшпөй эле коеюнчу деп кудайдан тилешиңиз дагы мүмкүн. Ошол сыяктуу эле бардык бизге таасир эткен нерселер биринчи элесинде кандай болгон болсо ошол боюнча калып кетет көп учурда. Эми бул учурда мындай кылың, жандай кылың деп мен сизге айта албайм. Эгер сизге жагымсыз таасир калтырган болсо кайсы бир тамак, ошонун жакшы даярдалганын ачка болгондо жеп көрүң. Жакшы даярдалганын. Ошол учурда мисалы көңүлүңүз дагы тынч болуш керек, жакшы, эч нерсени ойлонбой, тамакты гана ойлонуп отурган болсоңуз, балким жакшы эле таасир калтырат. Болбосо, ошол тамактын пайдалуу касиеттери көп болбосо, аз эле боло турган болсо, аны такыр эле жебей койсоңуз деле сизге зыяны тийбейт. Мисалы, пряниктин организмге пайдадан көрө зыяны көбүрөөк болушу мүмкүн. Тез сиңе турган углеводдордун катарына кирет, салмак кошууга алып барышы мүмкүн. Ошондуктан эми балким жебей эле койгондо эле жакшы. Жеке мен ошол нерсени жебей эле койсом дагы жакшы болот мындан ары. Себеби менде ал качандыр бир терс эмоция калтырган.